Ишенич деген бул мени сүйөт, сүйбөйт, исмин кылат, кылбайт деген эле нерсе эмес. Ушул тегеректе калып кетпөө керек. Эгер бири-бириңе критикаң көбөйүп кетсе, рух менен, көз менен, сөз менен бири-бириңди кажый берсең, мына ошол деген ишеничтин кеткени. Бул жаман нерсе. Мындай учурда бирге туруунун кызыгы калбай калат. Бирок муну дагы оңдосо болот, анткени аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген сөз бар. Эркекти бул ааламда ким азгырыптыр? Аял гана азгырыптыр да. Аял тилин иреттесе, рухту иреттесе, ментальный отношения деп айтылат психологияда. Ментальный отношения деген бул ой менен эркекке мамиле кылуу, жакшы мамиле. Биз кыргыздар эркек менен мамиледе же эркек аял менен мамиледе жартандуудон жаңылып калат. Ошону менен үй бүлөлүк кризисте өмүр сүрүп кетет. Балдарыбыз, кыргыздын балдары да ата эненин ажырашуусун көтөрө ала турган деңгээлде эмес. Стресс болуп кетишет. Балага өмүр бою кыйын болот. Ошондуктан айымдар, кажып жашасаңыз деле күнүңүз өтөт. Жыргап, ишеним берип, эркектен сурап коюп, анын күчүн алып коюп жашасаңыз деле күнүңүз өтөт. Келгилечи айымдар. Өзгөрөлүчү. Өнүгөлүчү айымдар. Не кылалы эми? Урушуп, талашып жашап не кереги бар? Өзүбүз ооруйбуз. Эркекке баары бир экен, көчөгө чыгат экен, көчөгө чыккандан кийин аялдын стрессин көчөдөн жазып келет экен. Өзүбүзгө эле кыйын экен го. Карып кетет экенбиз.